Аманат коомдук кайрымдуулук фонду кайрадан өрүк зарлуу Баткен жериндебиз. Бүгүн бизде Баткенде өзгөчө жаңылык урматтуу мекендештер. Арысактагы арыгандай болуп, гүлүп жайнап, ушу 250 миң сом акчаны ушу үй-бүлөгө көмөк берип, ушу фонддун төрагасы ушу медер тапсырма тапшырып койсок. Мына тапсырам сизге Маасы элинин журтунун атынан аманатты тапшырып берип атабыз. Ошон үчүн мына ушу үйгө, ушу инсанды ушу жылып аткан үйгө биздин атыбыздан көмөк болсун. Жол чарчабадыңызбы? Жок, рахмат. Эртеден таң аткандан бери бизди алып келди мынакей. Караңызчы, бирок чарчаганы билинбейт. 63 жаштагы аталар менен келип, мен бүгүн өзгөчө бир сүйүнүп турам. Көктала айылынын башчысы бизге аманатты кадам жайда тапшырып берди. Мынакей колумда турат. Бул жерде 89.900 сом. Жана азыр Локен району Маасы айылынын жалпы жааматынын 250.390 сом мынакей аманат турат. Урматтуу мекендештер, анан ушундай чоң элдин аманатын, ушунча чоң жардамды кандай ишеним көргөзүп бизге берип атасыздар? Өзүм мына болгондо ниетимде үйгө деген айтканда кеп айтпайбы? 15 миңден бөлүп бербейли, 10 миңден бөлүп берели деген сөздөр болгон да. Биз деле ушул чогулган элден чогулган аманаттын ол жерде күйүп кеткен үйлөргө лейлекке барып туруп, керектелүүчү буюм тайылдарын алып берип же акчалай таркатып берип коюп ажабай кетип калсак бизге жеңил болот эле. Мынантип жол арып, чарчап келип, же болбосо кээ бирине сын пикирди угуп, мисалы ушундай нерсе болмок эмес. Таркат берип коюп, элдин аманатын оңой эле берип коюп кетип калсаң болот. Бирок ажаба. Assalamu alaikum. İş ilgili olsun. Kemçilikler olmayı da Ала бул жер мына ушул Аксайдагы негизи Аксайда күйүп кеткен үйлөрдөн бирөөсүн алып салайлы дегенбиз. Бир эле Аксай эмес, Лейлекке чейин барган аракет барып, ошол үйлөрдөн алган аракет кылдык, бирок бардыгын мамлекет өз мойнуна алган үчүн бизге мамлекет именно күйүп кеткен үйлөрдү бере албады. Президентибиз өзү жарлыгга кол коюп, президент өзү моюнга алып бардыгын салып алыптыр. Анан мен аябай сурам, анда эмесе бир үй бергиле. Жок дене бир үй болсо да салалы деп отурсам, ошол Баткен областынын азыркы учурдагы өкүлү губернатору агабыздын өзүнө киргенбиз. Ошондо ушул Аксайдан эң муктаж болгон анда эмесе бир үйдү берели деп, анан Аксай эли менен кеңештик. Кандай кылайлы, кайсыл үйлөрдөн салалы дегенде, Аксай эли дагы ошол үйү күйүп кеткендерден дагы өтө муктаж деп, мына ушул үй бүлөнү бизге тандап беришти. Бир үйдө 3 мүмкүнчүлүгү чектелген инвалидтер жашайт. Анан азыр үй жайы жок, 45 чыкты. 45 жыл көксөп жүргөн бир көксөөсүнө мындай айтканда Алла таалам бизди себеп берип атат иншалла. Ушундай бул үйдүн 3 бөлмөлүү, заманбап болот Кудай кааласа, ванна душуна чейин, кире беришинде тапчан коридоруна чейин, үйдүн ичинде условияларына чейин баардыгын ушундай бир салалы деген аракет болуп атат. Азыр усталар да кызуу иш жүрүп атат экен мынакей. Өзүңүздөр күбө болуп келип турасыздар. Буюрса президентибиздин, мамлекетибиздин салып аткан үйлөрү эгемендүүлүк байрамына карата толук бүтүп тапшырылсын деген ушундай бир эмеге кол коюлган экен. Биз дагы ошол убакытка бүтүп алайлы деп катуу аракеттебиз. Ошол убакытка бүтөбүз деген жакшы ниетибиз бар иншалла. Ana ушундай.
İşlerinizler qancha usta? Yaxshi. Yaxshimi? Yaxshi. Biz bu жақ авабыз Жаллабадтан келді. Жаллабадтан Нокен деген район бар. Нокен районунун так центри Масы деген жер бар. Мына ошо Масыдан 63 жаштагы пайгамбар жашындагы атабыз сиздерден кабар алайлы деп келип отурат мына. Рахмат. Зиярат кылганы келип отурат, караңыздарчы. Рахмат. Жаллабадтан 400 километрден алыс жолду жүрүп, таң атпай жолго чыгып, мынакей мен ушунчалык таң калып ушул кишиден мындай айтканда үйгө алып, энергия алып келдим. 63 жашка чыкса дагы кызматты ойлоп, элдин кызматын ойлоп мына караңыздар. Мурункулар бар башкада. Биз болсок кичине иш кылып эле биз кылып атабыз деп кыйраткан сөзөбүз. Мына ушундай тайыр ажаба. İşimiz ошол Кудай кааласа 3 бөлмөлүү үй. Нол үйлөр 3,5га 5, 3,5га 5 атайыр эмес, байрак, э? 2 бөлмө ошондой. Ортодогусу бир аз чаканыраак. Ол 2 чекеде комнаталар сол. Анан дароо эле стяжкасын куйдургон, стяжка дагы как монолит сыяктуу болуп калды. Анан ушунун үстүнө дароо эле уже эмесин кирпичин башталды. Анан кирпичти дагы биякта көбүнчө оберцовка урушат. Мен да ustalardan суранып, оберцовка кылып бериңиздер деп суранып, Кудай кааласа мына кирпич оберцовка болот. Мына ушундай. Анан кудук биздегидей эле кадимдей бул жакта суудагы проблема да. Кудук маселесинде дароо бүтүрүп койдук. Ушул стройкага да суу керек болот. Эртең бул жерде жашоочуларга да суу керек болот. Негизи бул жерде курулуш, стройка куруу өтө кыйын экен. Мына бул жерде 200 метр ылдыйда мамлекеттин салып аткан үйлөр катар. Бул жерге 9 үй салынды. Ассаламу алейкум, урматтуу мекендештер, касиеттүү кыргыз элим. Буйруса, биз Акниет Аманат коомдук кайрымдуулук фонду кайрадан өрүк зарлуу Баткен жериндебиз. Болгондо дагы Баткен жерин жалпысынан суу менен камсыздап турган Төрткүл суу сактагычынын башында Головной деген жер бар. Мына ошол Головной Аксай айылында жайгашкан. Мына ушул Аксай айылындабыз. Тажикстандын анклавда калып кеткен Варух айылы деп коебуз, бу шаарчасы ошол менен чектешкен Аксай жеринде турабыз. Урматтуу достор, урматтуу мекендештер, бүгүн бизде Баткенде өзгөчө жаңылык. Өзгөчө жаңылык, урматтуу мекендештер. Анткени бүгүн бизге биздин жумушубузга Акниет Аманат коомдук фонду ушул Аксайдагы 45 жыл көксөп жүргөн, бир үйдө 3 мүмкүнчүлүгү чектелген, чыныгы муктаждарга салынып аткан үйүбүзгө зыяратка кимдер келди десеңиздер, Жалал Абад областынын Нокен районуна караштуу Масы деп коет. Масыда ошол Нокендеги так борбору Масы жеринен пайгамбар жашындагы 63 жаштагы Зайыр ажы, Тайыр ажы абабыз келди мына машалла. Тайыр ажы абабыз таң атпай жолго чыгып, бизди Жалал Абадтан алып алып, мына ушинтип медер сонун иш баштапсыңар, ошол иштен биз дагы кабар алып, зыярат кылып келеличи деп, мына Тайыр ажы абабыз жалпыбыз моминтип ээрчишип келип калдык. Мен таң калдым, сүйүндүм бир четинен. 63 жаштагы абаларыбыз караңыздар. Жакшылыкта жарышып, сооптор менен атаңдашып аткандыгы бул бизге өзгөчө үлгү калтырды. Өзгөчө энергия берди, өзгөчө күч кубат берди. Кайраба, биздин ишибизге куш келипсиз. Бул абабызды буга чейин балким телевидениялардан, балким соц тармактардан көп көргөнсүздөр. Себеби бул абабыз көптөгөн жумуштарга себепкер болуп келген. Жөн эле бирөөнүн жумушуна жардам бербестен өзү аракет кылып отуруп ошол Нокендеги так борборунда марафон уюштуруп, бир нече инсандарды Индияга жөнөткөн, ден соолугуна себепкер болгон, эми андан башка көптөгөн жумуштар бар, айта берсем, чындыгында сөз көп, кыскасы. Кош келипсиз, биздин жумушубузга кош келипсиз, биздин манакей Баткен жерине салып аткан үйүбүзгө кош келипсиз. Анда эмесе сөз сизде. Жакыныраак келип алабыз, суранычы. Ассаламу алейкум, урматтуу кадырман кыргыз элим. Ошонун ичинде өзгөчө бизге кичи мекен болгон
Жалал Абад облысының Нокен районының Масы айылының тұрғындары. Мына Алланың бұйрығы менен силер себепчи болуп, силердин ошо жакшы дуаңдар менен ниет кылып, ушу Баткен элине бир көмөк берелик. Баштан өткөн кандай кыйынчылыктарга жардам берели иретинде уюштурган жакшы иш-чарабыз Кудайга шүгүр бүтөйүн деп калды. Мунга чейин Баткен элине 1,5 миллион сомдук жардам көрсөттүк эле. Эми ушу Медер Таксир Акниет фондунун жасаткан жумушуна суктанып, биз дагы бир өзүбүздүн салуубузду кошуп коелу деп, өз элибиз журтубуздун ушу ак минети менен Масы эли чогултуп келген 250 сом акчаны ушу биз үйгө кошумча кылып берели деп атабыз. Ушу биздин ушу көп булуттуу Масы элибиз дагы бир аз да болсо сооп алып, ушу элибиздин журтубуздун жакшы жашоосуна, ынтымагына бир өзүнчө салам кошот деген ой менен келип отурабыз. Мына биздин жаныбызга келген Рахманжан ажы бул дагы биздин көптөгөн сооптуу иштерге дайым катышып жүрөт. Айтарым, бүт эл катары ушу менин айта турган ушу мекеним Масы элинин тургундарына, жалпы нокендиктерге Алла Таала силерге өмүр сыйга береке берсин, жүзүңөр жарык кылсын. Дайым ушу Медер Таксир айткандай соопта жарыш болуп, бири-бирибизге көмөк берип, бул деген ыйык өмүрдү жакшы, имандуу болуп жашап жүрүшкө Алла Таала күч-кубат берсин. Азыр учурдан пайдаланып, силерге биз өзүбүздүн миссиябызды аткарып, сапар тартып келген жолубуз менен арысак дагы арыгандай болуп, күлүп жайнап, ушу 250 миң сом акчаны ушу үй бүлөгө көмөк берип, ушу фонддун төрагасы ушу Медер Таксирге тапшырып койсок. Машалла. Атайын ошол. Мына тапшырам сизге ушу Масы элинин журтунун атынан аманаттыны тапшырып берип атабыз. Ошон үчүн мына ушу үйгө, ушу инсанды ушу жылып аткан үйгө биздин атыбыздан көмөк болсун. Машалла. Мына урматтуу мекендештер, урматтуу бир туугандар, караңыздар. Эми чындыгында чоң жардам, бирок мындай жардамды бере ала турган бир нече мүмкүнчүлүгү бар инсандар бар. Ал үчүн жүрөктөн чын ниет керек чындыгында. Мен ушул жалпы Масы элинин жааматына, тургундарына жана ушул жумушту негиздеп келген, ушул жумушту түптөп, мына ушул каражатты топтогонго өз күчүн жумшаган, энергиясын, убактысын жумшаган Тайыр ажы абабызга, Рахманжан абабызга жана ушул жалпы Масыдагы тургундарга, негизгиси урматтуу мекендештерим, мына бул Тайыр ажы абабыз биринчи Жалал Абад областынын казысына келген. Казысы Нематулла ажы Жээнбеков бар. Мына ошол Жалал Абад областынын казысы биздин устазыбыз, ар бир иштерибизге акыл насаатын берип турган, бизге өзгөчө кеңешин берип турган, биздин ар бир иштерибизге шериктеш болуп турган, бизге момундай айтканда ата болуп турган Нематулла ажы Жээнбеков бар. Мына ошол устазыбызга Тайыр ажы абабыз келип кеңешкенде, мына устазыбыз ушундай багыт берген. Негизи бул жардамды ушул жалпы Баткендеги жабыр тарткандарга берели дегенде, ортодон сүйлөшүп, кеңешип, анан ошол Нематулла ажы устазыбыз дагы ушул Ак ниет аманат коомдук фонду Баткенге үй салып атат. Эгер туура көрсөңүз, ошол үйгө жардам берсеңиз кандай болот дегенде, Тайыр ажы дагы кеңеше тургандар менен кеңешип, туура кабыл алып, бизге тапшырып берип турат иншалла. Алла разы болсун сизге. Чоң рахмат. Рахманжан аба, сөз сизде. Жалпы эли журтубуз көрүп турат. Жол чарчабадыңызбы? Жок, рахмат. Эртеден таң аткандан бери бизди алып келди мынакей. Караңызчы, бирок чарчаганы билинбейт. 63 жаштагы аталар менен келип, мен бүгүн өзгөчө бир сүйүнүп турам. Албетте сүйүнүп турам, эми жардамды алганым эмес, бирок ушундай кишилерден башкача энергия алып, ушундай кишилерден өзгөчө күч алып, бир чарчаганын көрүнбөй, бир башкасын көрүнбөй, бирок ушул иштикке келгенде өзгөчө бир маанай менен бизди кубандырып турганы ушунчалык бир сүйүндүрүп турат. Сөз сизде намызе. Алла бардыгына разы болсун. Мына Баткен элине ошо Асуу айылына, ошо биздин Жалал Абад облусунун Нокен районунун Масы айылына чоң саламды айтып туруп, ушу элге, Асуу элине мындан кийин тынчтык амандыкта жакшы жашоо үчүн Алладан суран кылабыз. Машалла. Алла разы болсун.
Урматтуу мекендештер, ben дагы бир нерсени баса белгилеп кетпесем болбойт. Бизге 2 күн мурда дагы байланышкан бир туугандарыбыз бар. Ушул Кадамжай районунун тургундары. Кадамжайда Көктала деген айыл бар экен. Мына ошо Көктала айылынын Москвадагы жаштары, тургундары негизинен Көктала коому буга чейин Баткен жерине бир топ жардам берип, мына ошол жардамдан артып калган 89.900 акча бар экен эле. Мына ошол акчаны эмне кылсак болот, каяка жумшасак болот деп кеңешип отуруп, биздин жумушубузду көрүп, мына ушул Баткендеги салып аткан үйүбүзгө жардам берели деп, ошол Көктала айылынын башчысы бизге аманатты Кадамжайда тапшырып берди. Мынакей колумда турат. Бул жерде 89.900 сом. Жана азыр Нокен району Масы айылынын жалпы жааматынын 250.390 сом мынакей аманат турат. Урматтуу мекендештер, урматтуу бир туугандар, буга чейинки мен жардамды дагы дароо айта кетсем, кыскача бир отчет катары айтып кетейин. Буга чейин дагы бизде кимдер жардам көргөзгөн? Албетте жакшыларды бөлүшкөндү мен жакшы көрөм. Негизи жакшыларды бөлүшүп туруш керек. Жакшылардан көпкө үлгү алып туруш керек, урматтуу мекендештер. Ошондуктан жалпыңыздарга мен сунуштаар элем. Мына ушул үйгө, урматтуу мекендештер, Москвадагы Сузак районунун Багыш айыл өкмөтүнүн жаштары бар. Менин жердештерим, агаларым. Мына ушул агаларым ушундай иш баштап атпсыңбедер деп, ушул иш башталганга чейин жана чегарадагы үй дагы өз кабылына келгенге чейин 500.000 рубль аманатын которушкан. 500.000 рубль аманат бул 570.000 сом болгон. Андан сырткары Баткендеги Аксай, мына ушул Аксайдын Москвадагы жаштары, Аксай коому, мына ушул Аксай коомунун бирден бир мүчөсү Зайреке мынакей жаныбызда турат. Зайрекебиз ошол жактагы бир туугандар менен кеңешип сүйлөшүп, мына ушул үйгө деп чогулткан 150.000 рубль аманаты бар экен. Мына ошол аманатты дагы үй баштап атпсыздар. Биз да ошол аманатты сиздерге өткөрүп берели. Негизи ушул Абаз экебиз үйү бүтүп калса болду деп 150.000 рубль аманатты өткөрүп беришти. Андан сырткары, урматтуу мекендештер, биздин Сбербанк картабызга мына ушул үй башталгандан тарта 21 июль бүгүнкү күнгө чейин 41.600 рубль аманат чогулду. Мына ушундай достор. Жалпысынан, урматтуу мекендештер, 500.000 рубльүн 570.000 сом болот. Зайрекебиздин салган аманаты 567.000 сом болгон. Сбербанк картадагы 41.600 сом азыр алын элек ошол бойдон турат. Андан сырткары мына азыр көрүп атасыздар 90.000 почти. Анан 250.390 сом. Бул иштерге эмне жумуштар болуп атат десеңиздер, мен азыр бул үйлөргө канчалык расход кетти, кандай материал кетти, бул кийинки видеолордо мен сиздер менен толук азыр отчетуна бөлүшкөнү аракет кылам. Мына ушундай достор, мекендештер, чындыгында сонун жумуш, жакшылыкта жарышалы, жакшылыктарды атаңдашалы. Ажаба, иш кантип атыптыр? Аллага шүгүр, алхамдулилла жакшы болуп атыптыр. Мына ушуларыбызды көрдүк, аябай кубандык, алхамдулилла жакшы болуп атыптыр. Жеңилдеп калсаңыз керек бир жоопкерчиликти тапшырып. Албетте, элдин аманаты мына келип мына кубанып, канчадаган соолукка ээ болуп атат биздин элибиз, журтубуз. Биз ойлоп атабыз, бул дагы бир акыркы немебиз эмес, бул дагы бир алгачкы кадам. Кудай буюрса, биргелешип, сооктуу жумуштарды бир жарышабыз иншалла. Биз аракет кылабыз мындан кийин дагы. Мүмкүн өзүбүз сиздин көмөгүңүз менен дагы бир үйгө жардам берербиз. Азыр ушул жакшы ой менен келе атабыз. Ажы досубуз экөөбүз. Өзүнчө ичибизде бири-бирибизге сырыбызды айтып коюп, мындай кылсак болот экен деп кубанып, сенин кылган жумуштарыңа сыймыктанып, мындай калабыз. Анан ушундай чоң элдин аманатын, ушунча чоң жардамды кандай ишеним көргөзүп бизге берип атасыздар? Кээ бир инсандар 1000 сомун дагы, 5000 сомун дагы же 500 сомун дагы мындай берсемби, бербесемби, ишеничтүү элеби деп отуруп мындай берет десеңиз, сиздерде кандай ишеним болду мындай? Эми абалы ар бир адамга ишениш керек. Силердин фондуңардын кылып аткан жумушуңардын көптөгөн билебиз. Мындай кабарыбыз бар. Анан экинчи негизи эл журтунун дуасы, үчүнчү өзүбүздүн устазыбыз, Жалал облусунун казысы Нематулла Ажы устазыбыздын багыт бергени
Себеби ал кишилер алымдар эч качан туура багып бербейт, туура багып берген үчүн мен кубанып. Биз көптөн бери ойлоп атканбыз, кандай кылсак экен деп, ар кыл немелер болуп аткан. Мына Кудай кааласа, ар ким ушу устаздардан, иш-биргелерден маалымат алып турсам туугандар. Мен ойлойм бүгүнкүдөй кубанычтуу күн болуп, желкебизден жүк түшүп, канчаган элдердин соогуна себепчи болобуз деп кубанып келип, ушул жерде мына Аксай элинин айылында турабыз дагы. Ушу айтарым, элим журтум аман болгула, бар болгула, Кыргызстан олак бололук. Бирок дайым биз бири-бирибизге бир тууган болуп, кыргыз эли бири-бирибизге көмөк берип, дайым ушу элибиздин, журтубуздун алгылап өкүндөрүшүнө дайым салымыбызды кошуп берелик. Масы элине биздин атынан салам. Рахмат, чындыгында Жалал Абад элинин атынан чындыгында бул үй белек катары эле болуп калды бул Баткен жерине, Кудай кааласа. Жалал Абад эли, рахмат барыңыздар. Алла разы болсун. Мас эли, Сузак районунда Багыш эли, мына ушул Аксайдагы жалпы жаштар, негизи ушул үй белек болуп калды. Кудай кааласа бул үйдү толугу менен бүтүрүп тапшырабыз иншалла. Анан дагы бир нерсени айтып келдиңиз. Бул аманатты ар кандай жолго иштетсек деп ойлодук, ар кандайга жардам берсек деп ойлодук, бирок башта ниетибиз кандай болду эле деп өзүңүз айтып кетсеңиз жакшы болот. Эми мындай сунуштар болгондон кийин көп мындай сунуштар чыгып атат да, калтырып кое элек дегенде, мындай калтырып кое элек дедик. Эми биз чынында теги бул ишти баштаганда Баткен элине экенбиз да. Себеби ар нерсе өзүнүн багытын табыш керек да. Анан эле бир ортодон чыга калсак болбой калат. Бул элдин аманаты, бул жоопкерчилиги аябай көп каймата жооп беребиз. Ошон үчүн биз ушу ниетибиз менен ушу Баткен элине деп ушу атайын ушу келип атабыз сапарда. Үйгө деп атайын ниет кылгансыздар. Өзүм мындай болгондо ниетимде үйгө деген да. Үйгө дегенден айтканда кеп айтпайбы? Тиги 15 миңден бөлүп бербейлиби, 10 миңден бөлүп берелиби деген сөздөр болгондо, анан негизинен анан айттым, устазга жолугуп, устаздан багыт алып, анан сиз менен жолугуп, сиз менен багыт алгандан кийин анан ушул биз команда менен чечим алып, өзүбүздүн ушуга көмөк салган көптөгөн адамдар бар. Ошолор баарын атын атап ойной коеюн. Капа болуп калгасын, жалпы эл кызмат кылган себептүү. Башында ушу бирге баштаганбыз. Ошолор мына аманат кылып бизге тапшырган. Ошо элдин журтунун ушу 27 миң халкы бар көп улуттуу Мас элинин аманатын бизге тапшырган эле. Мына Кудай кааласа тапшырып алып, кубанып, өзүчө кубанып турабыз. Аманатты дарегине жеткирдим, толук ишендим деп турасызбы? Иншалла. Алла разы болсун. Алла разы болсун. Сиздерге чоң рахмат. Чындыгында сөзүңүзгө аралжы. Биз деле ушул чогулган элден чогулган аманаттын ол жерде күйүп кеткен үйлөргө лейлекке барып туруп, керектелүүчү буюм тайындарын алып берип же акчалай таркатып берип коюп ажабай кетип калсак бизге жеңил болот эле. Монантип жол арып, чарчап келип, же болбосо кээ биринен сын пикирди угуп, мисалы ушундай нерсе болмок эмес. Таркат берип коюп, элдин аманатын оңой эле берип коюп кетип калсаң болот. Бирок ажаба. Бизде ушундай принцип бар. Мээнет кылып, жасаган ишиңдин рахатын алып, бир бакытка оролуп, анан акыретте дагы ошол мээнетиңдин үзүрүн көрөйлү деген ушундай бир принцип бар. Кандай иштерибиз баштабайлы, канчалык кыйынчылык болбосун, бирок ошол иште өзгөчө бир орусча айтканда результат болуп турса, бир үзүрүн көрүп турсак, ошол бизге рахат иншалла. Мына ушундай. Разы болсун. Урматтуу мекендештер, урматтуу бир туугандар, бардыгы сонун, эң сонун Кудай буйрса, Кудай кааласа айттын эртеси биз Баткен жерине келип турабыз. Аксай жерин мынакей көрүп турасыздар, көргөзүп койсоңуз болот. Аксайды куурчап турган айланасы төрт тарабыбыз момундай көк бийик зоолор менен таштар менен куурчап турат, көрүп турасыздар. Мына ушундай баягындай көздү суктандырган кооз жерде так ортосунда жайгашкан. Чындыгында бул Аксай эли деле бир ушунчалык бактылуулук экен негизи. Бир четинен границада жашап аткан болсо, бир четинен бир сонун жерде экен. Албетте мен ушул Аксай элине дагы терең ушундай ыраазычылыгын билдиргим келет. Себеби өзү калкы аз болсо дагы бир калкы көп тажик элине туруштук берип мына ушул жерде булар көчүп кетип калган болсо, жанагы Головнойдон Баткендеги Төрткүл суу сактагычына суу куюлуп турушу өтө кыйын. Ошол жерге тикеметик солдаттай болуп жашап аткан, ушул жердеги сиздей болгон, сизден да улуу аталар, мына Зайыр экебиздей болгон жаштар турат экен. Мен ушунчалык ыраазы болуп, башта келгенде эле ушундай ниет кылдык элек. Аксайга бир кичинекей жумуш жасап, ийиз калтырып кетсек деп. Ушундай ниет бекем болгон экен, калыс ниетибиз болгон экен, Алла Таала ушул ишке себепкер кылып атат иншалла. Анан, урматтуу мекендештер, кече күнү айт күн болду. Кече айт күнү биз Жалал Абадка, бүгүн 21 Баткенге, эртең иншалла Ошко
өзү айт намаз окулгандан кийин 3 күнгө чейин курбандык чалынса болот. Мына бүгүнкү курбандыгыбыз ушул Баткен жерине болчу, ушул Аксай элине бир кичине курбандык чалып коелу деп бул жака союш даярдап койдук элек. Аба бир жакшы дуа берсеңиз, Куда калса аны курбандыкка чала берсек, анан бул жерде муктаждарга да таркатып берсек. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Я Rabbim Allah şalal şolgan kurbanlık kabul kılsın. Hurmat meni iki dünya bakılığız bergen olsun. Allahu ekber. Рахмат, айтканыңыз келсин. Көрүүчүлөр акыят аманат фонд тарабынан. Мына ушундай достор, мекендештер, жумуштарды бир кыскача көрүп кетсек тааныштырга болот. Ажабамдарга да рахмат, жалпысына рахмат, Алла разы болсун. Ар бир иште негизи башталышынан аягында ушундай толкундоо сүрлөр, сүйүнүчтөр, кубанычтар болот, албетте. Туура түшүнөсүздөр. Жакшылыкта жарышыңыздар, берешен болуңуздар, кол ачык болуңуздар. Негизгиси калыс ниет кылып койсоңуздар, ошол ниетиңиздерге Алла таалам жеткирет иншалла. Рахмат. Жакшылыктарда көрүшкөнчө, бирок кийинки видеодо бул үйдүн кандай материал кетип аткандыгы боюнча толук отчетто көрө аласыздар иншалла.